менталдык арифметика анткени бул балдарга абдан жакшы польза алып келет. Ментальная арифметика бул баланын миынын фотографический памятин, логикасын, концентрация вниманиясын баарын жакшы өнүктүрөт. Негизи сабак сиздерде орус тилинде жүргүзүлөбү же кыргыз тилинде, эки тилде алып барасыздарбы? Бизде кыздар кыргыз тилди жакшы түшүнөт, бирок орус тилинде алып келет. Орусча? Көбүрөөк эсен орус тилинде жүрөт. Ал эми ошол менталдык арифметика мектебине кабыл алуу канча жаштан болот? Канча убакытка чейин окутасыздар? Биз мектепке 5 жаштан баштап 16 жашка чейин балдар кабылданат. Жумасына бир жолу келет. 2 сааттан окушат. Уже биздин балдар 7-уровеньге чейин келип калышкан. Жалпысынан ошол менде да бир кызыктыруучу суроо бар. 7-чи деңгээлге келип дедиңиз, жалпысына алып караганда ошол башталкы мынакей баштап окуп баштаганда канча деңгээлге чейин балдар жетиш керек? 10 деңгээл. 10 деңгээл. 10-чу уровень деп аталынат. Ар бир уровеньдин балдар, ар бир уровень бүткөн сайын балдар сертификатты алышат бизден. О том, что они действительно окончили этот уровень. 7-чи уровень балдар уже корень квадратты чыгарышат ментально. Калькулятор керек жок, аларга алат. Мындай эле карап эле санап коюшат. 10-чу уровень это уже болду, миллиондор кетишет. Ошондо жалпы алып караганда канча убакытка чейин окуш керек болуп калат? 2,5 жыл. 2,5 жыл, У нас Эрбол какой уровень? 4. Бул 4-чү уровень. Алымбек 5. 4 менен 5-чү уровень балдары. 7-чү уровень балдары келе албашты. Алардын эмеси башкачараак. Жакшы. Сиз өзүңүз эле суроо берип көрө аласыз. Албетте, буйруса. Эрбол, Алымбек айткылачы, ошол силерди менталдуу арифметика сабагын үйрөнүү, негиле ушундай сабакты үйрөнүү силерге эмне түрткү болду? Ким силерди ошол сабакка үйрөнгөн апарды? Ата-энеңерби же өзүңөр кызыктыңарбы же кимдир бир достордон угуп бардыңарбы? Биринчиден ата-энебиздер көрсөттү эле, анан биз да кызыгып баштадык. Анан кийин ошо апабызга, атабызга айттык, ошол жака алып барсын деп. Биринчи жолу мындай эле көрдүк эмне экен. Анан кийин көнүп баштадык. Биринчи барганыңда жактыбы же жакпадыбы? Жакты. Эмнеси жакты? Биринчи барганда ал жактагы мурун бизден алдыда келгендер эсептеп атканда аларды көрүп бизге дагы жакты да. Таң калдыңар болуп болуш керек, Негизи бул аталган менталдык арифметика мектебине барардан мурун орто мектепте жакшы окуйт белеңер математика сабагын? Ооба. Канча? 3кө, 4кө же 5ке? 5ке. Семестрде. Азаматсыңар. Мен да айтып кетейин дедим эле, бул быйыл жайында 3-июнда биз балдарды Алматы шаарына международный олимпиадага алып барып келгенбиз. 63 бала барып келген. Ошолордун арасынан бардыгы балу кубоктарга ээ болгонбуз. Алымбек, Тимур, Эрбол дагы алды. Баса чындыгында мынакей Всемирный олимпиадага даярданып атабыз. Ал качан жана каерде болот? Всемирный олимпиада биз 1-октябрда Таиланд шаарына учуп кетебиз. Таиланд шаарына 26 киши алып кетет арабыз. Азаматсыздар. Ал эми мынакей сиздер дагы куру келбестен ушу ардактуу замандаштар айта кетели, ушу жигиттер биздин студияга кирип келатканда эле колдорунда өзгөчө сыйлык бар болчу. Эгерде уруксат этсеңиздер, мен алып ушу жалпы биздин телекөрүүчүлөргө дагы көрсөтүп койсом. Демек, караңыздарчы достор. Бул чындыгында чемпиондугун тастыктаган International School of Mental Arithmetic ISMA. Демек, чындыгында караңыздарчы. Чемпиондук Алматы шаарындагы өткөн жарышта биринчи орун багындырган бул Эрболдун жеңиши, Ооба. Эрбол, негизи орунга илешүү, сыйлык алуу бул өтө татаал кыйын нерсе. Ал эми сенде ошол жарыштагы сезимдериң кандай болду? Негизи эле чемпиондук кандай өттү? Как прошла олимпиада, сказала? Жакшы эле өттү. Негизи өзгөчөлүгү Сначала бир нерселерди айтып, бирөөлөр ырдады олимпиада. Анан кийин биз
решать этип баштадык да, санап. Ана санап бүткөндөн кийин бизде конкурстар болду. Ошо конкурстар болгондон кийин биз бар жогусу ишке чыктык. Анан кийин ошо биздин тесттерибизди карап, эмне санаганыбызды ошолорду карап, ошолорго карап неме, ошондой немелер чыгарды. Канча турдан болду? Бир эле жолу өттү. Сколько примеров решали? 40 примеров за 5 минут? 4 минуты. 40 пример, 40 5 минуттун ичинде, 4 минуттун ичинде. 4 минут ичинде. Бул ментальный счет. Ментальный счет деген это представляет дети, а механический счет это вот на абакусе. И 40 буякта, 40 буякта пример болгон. 4 минуттан берген. Жана ошондой эле жеке биз буга чейин сюжетте, жогоруда сюжетте да көрдүк. Ошо мага кызыктырганы аябай балдар туруп, мында колдоруна ким башкача кыймылдат эсептеткен. Бул кандай ыкма, жана ошондой эле мырзалардын колунда дагы бир өзгөчө ыкмалар турат. Кандай түрлөр бар эсептеген? Түшүндүрө кетсеңиз. Жо башында балдар көз алдында элестетет бул бусинкаларды. Абакус деп коет. Анын көзүнүн алдына элестетип, просто представлять этип, мынтип түшүрүп. Эрболдун колундагы, көрүп турушат. Ооба. Только Эрбол көрсөтүп койсоң. Визуально это происходит. А потом уже 4-5 уровеньде аларга керек жок, алар элестетпейт. Алар просто механически көздөрү менен сынап кетишет. Демек сиз айткандай эле ошо жанагы фотограф эсинеке өз эсине алып эле ошондон улам эсеп чыгара берет. Вот сиз абакусты тура карасаңыз, сиз асында 4 бусинка көрөсүз. Кантип бияқта логика жүрөт. Если биз 3 бусинканы көтөрсөк, бул 3 болот цифра. Кантип сиз 2 цифраны көтөрөсүз үйдө? Үйдө. Кантип 2? Экөөнө. Азыр бирөө эле калып калат атпайбы бул жакта? Анын ичинде Үстүнкү бусина тага кылып, анын үчөөнө алып коесуз. Демек, мынакей чыныгы чемпиондун жобу ушундай достор. Буюрсаңыз биз дагы биздин мырзалардын талантын да көрөбүз. Эрбол. Демек, келиңиздер, бизде дагы атайын дайындалган тапшырма бар. Айым Рысбековна, уруксат этсеңиз, бүгүн биздин жигиттердин талантын биз сынга алып келели. Жалпы эле биздин телегөчүлөрдү ага дагы. Жигиттер даярсыңарбы? Даярбыз. Ана эмесе бисмилла деп туруп баштадык. Албетте мен айта кетейин, бул мен бере турган тапшырмалар кемитүү жана кошуу түрлөрүнө болмокчу. 22-ни 44-тө кошобуз, 44-тө кошобуз, 88-ди кошобуз, 44-тө кошобуз. 242. Ооба. Баракелде, заматсың. Анда эмесе кеттик дагы. 51-ге 82-ни кошобуз, 20-ны кошобуз, 31-ди кошобуз, 88-ди кошобуз. 272. Азаматсың. Кийинки 98-ден 43 алабыз, 11 алабыз, 50 кошобуз. 94. Баракелде, азаматсың. Кийинкиси болсо 87-ден 12-ни кемитебиз, 21-ди кемитебиз, 35-ти кошобуз. 89. 89. Баракелде. Сен байкап атасың, 5 секундка жетпестен жооп бизге чыгарып берип атат, Мыкты экен. Кийинкиси болсо 86-тан 31-ди кемитебиз, 51 кемитебиз, 45 кошобуз. 49. Баракелде. Кийинкисин эсе Асел кесиптешин берип көрсүң, кел. 71-ге кошобуз, 51-ди кемитебиз, 14-тө кошобуз, 11-ди кошобуз. 45. Бул мындай силерге оңой эле болуш керек, Эми азыр уруксат этсеңер, кайра деле кийинкисин уланта беребиз. Эми Эрболго кезек келип калды окшойт, 33-ге 62-ни кошобуз, 44 кемитебиз, 13-тү кошобуз. 60. Эрбол. Жакшы, кийинкиси кетти, ана эмесе. 55-тен 52-ни кемитебиз, 31-ди кошобуз, 14-тү кошобуз. 48. 48. Баракелде, азаматсың. Кийинкиси 96-тан 32-ни кемитебиз, 14-тү кошобуз, 43-тү кемитебиз. 35. Эми калган суроолорду биз Эрболго берели, мүмкүнчүлүк болушунча. Мындай тез айтпаңыз, болсо 4-үчү орунда Акырыныраак айтканга аракет кылабыз, ал эми сиз болсо эс алып туруңуз, Алымбек, сен эс алып турасың? Эрболду да биз бир аз кыйнап көрөлүчү, уруксат этсең. Ана эмесе кеттик. Эрбол, даярсыңбы? 81-ден 81-ге 14-тү кошобуз, 72-ни кемитебиз, 22-ни кемитебиз. Акыркы эмне эле? 22-ни кемитебиз. Ой. 1. Ой, 1. Бирок жооп тура, азаматсың. Кийинкиси даяр болуп тур, 77-ден 24-тү кемитебиз, 13-тү кошобуз, 62-ни кемитебиз.
Алымбекте жооп даяр. Алымбек туура айттыкпы? Канча болду бизде? 4. Жакшы, азаматсыңар. Эрболго кайра деле дагы тапшырма. 48ден 23-тү кемитебиз, 64-тү кошобуз, 83-тү кемитебиз. Алымбек айтып койчу. Алымбек канча болду? 6. 6 азаматсыңар. Акыркы тапшырма бизде. Бизде 3 сандуу кошуу жана кемитүү бар. Алымбек. Трехзначное число, да? Даярсың, Алымбек. Ары эмесе кеттик. 391ден 131 кемитебиз, 210 кошобуз, 520 кошобуз. 990. 990 бар келди. Даяр тур кийинкиси. 240ка 110 кошобуз, 120 кошобуз, 160 кемитебиз. 310. 310. Бул кол чабуулар. Албетте кол чабып коелу. Анткени чындыгында эң башкысы айткачы жигиттер. Сабак учурунда отурганда Алымбек сага келип туруп, Эрбол, мен жардамым керек болуп атат, меники чыкпай атат эсептеп кайрылабы? Жардам берип койчу деп. Жардам беремби? Жардам бересиң. Мен сага келбеймин го. Болсо башка класста отурасың го. Негизи Же, эми айтып калса кел. канча жашыңардан келип калдыңар менталдык арифметика мектебине? Канча жашыңардан? Мен 10да эле. Мен 10 жашымда келгем. 10 жаш. Мен 2 класста келгем. 2 класста аягында келгем да. 2 класстын аягында келгем. 22 майда келгем. Ал эми Аймедик айтсаңыз. Негизи балдарга билим берүүдө биринчи балдар менен жакындан таанышып, алардын мүнөзүн билип, анан сабак жүргүзүлөбү? Ооба. Негизи өзгөчө эмнесине маани бересиздер? Ар бир мектепке кабыл алууда сөзсүз экзаменден өткөзүү же болбосо баарлашуу жүрөт. Ал эми сиздер эмненин негизинде кабыл аласыздар? Биз экзамен өткөрбөйбүз балдарга. Биз бала келгенде биз айтабыз, что ар бир балада мындай өзүнүн таланты болот, өзүнүн шыгы болот. Биздин лозунгубуз мы растим великие умы, биз акылмандарды өстүрөбүз. И ошого биз өсүш керекпиз. Айтканыбызды кылыш керекпиз. Ошон үчүн балдар, любой бала, кыз балабы, эркек балабы келсе, жашына карап эле отургузуп туруп биздин мугалимдер үйрөтүшөт. Боло эле кандай, если баланын тырышчак болсо, көңүлү бар болсо, окуй турганга, ошондой эмет. Бизде бир эме бар, улуу мугалимибиз айткан, менталдык арифметикада кыйын эле адамдар жүргүзүп кете алат. Выживают сильнейшие, потому что эта наука очень тоже сложная. Поэтому ментальной арифметики, если бир группага 12 бала келсе, 3-чү уровеньга 4-5 бала калат. Калгандары уже коркуп качып башташат. Оор эмеден тартышат башын. А надо продолжать идти. Надо перебороть все страхи. Балким бул Аймедикке балдардын жалкоолугунан улам келип чыгар. Кимдир бирөө жалкоолонуптур. Ата-энеси еще баш ийет балдарга. Балдар айтат, мен барбайм, мага оор экен эмесе. Ата-энелер балдарын сөздө кирип, макул барбай эле кой, сага жакпайт деп калышат. А керки ата-энелер жок, сен баштадыңбы, барыш керексиң, бүтүрүш керексиң, аягына чейин жет деңгемеге деп келгендер дагы бар. Ар түрдүү ата-энелер и балдар дагы бар да. Биз ошол менен иштейбиз. Негизи балдарга билим берүүдө сөзсүз түрдө мугалимдердин билим сабаты деңгээли жогору болуш керек. Ал эми сиздерди эмгектенген мугалимдер жамааты кайсыл жактан билим алышат? Биринчи мугалимдерибиз биздики Алматы шаарында алып келишкен. Анан алар келип бизге дагы сабак беришкен Бишкектен. Бишкектегилер бизге Ошко келип сабак беришкен. Ошентип ар бир курстук мугалимдер өздөрү дагы үйрөнүшөт балдардай. Барып үйрөнүп келишет. Азыр жаңы проект жүргүзүлүп атат. Скорочтение деген. Бул ментальный арифметикага жакын. Бир бүтүттө балдар 800 сөз окушат. 1 мүнөттө 800 сөз. Ого. Жакында ачылат. Жалпысынан канча мугалим жамааты эмгектенет? Бизде 8 мугалим бар. Рахмат. Ал эми менде ушул билесизби,
Айымбек, анда балдарды көрүп менде төмөнүндө бир суроо жаралды да. Азыркы учурда албетте биринчи эле негизи кандай иш башталбасын, бир топ кыйынчылыктар жаратат да. Себеп дегенде жаңы эле ошол ушундай ыкма келгенде кээ бир ата эналер, ой, бул бизге болбойт экен, биздин балдар муну эптей албайт, кыйын экен өзүңүз айткандай эле. Азыркы учурда ошол кездеги салыштырмалуу канчалык деңгээлде биздин ушу менталдуу арифметика популярдуу жеке биздин Ош шаарында жана Кыргызстанда? Кыргызстанда биз Бишкекте Кантта, Токмокто, Нарында, Көлдө, азыр Ошто ачылды ИСМА деп мектеп. Биздин популярдык өзүбүзгө жагат. Биздин балдарыбыз өзүбүзгө жетишиптүү. Ошо биз Демек азыр балдар кызыгуусу көп эле кызыгып атат балдар. Кызыккандар да бар, таштап кеткендер да бар, кайра кайтып келгендер дагы бар. Таштап кайра уланткандар, Ал эми сиздерде ошол окуп жаткан учурда эле бир аз убакыттан кийин кетип кайра келгендерди кабыл алуу кандай болот? Өзүнүн уровенине токтогон сабагына отургузулат. Кайра деле улантат. Менде ошол Эрбол менен Алымбекке суроо бар. Айткылачы, силерде бир күндө ошол менталдуу арифметика канча саат силерден ээлейт? Канча саат сабак? 2 саат. 2 саат. Андан кийин калган бош убактыңар эмне менен өткөрөсүңөр? Менталдын тапшырмалар. Үй тапшырмасын. Канча силерге мен байкашымча математика сабагы кыйынчылык жаратпаса керек, дароо эле келип эле ачып кайра жаап эле койсоңор керек. Алымбек, аткарасыңар. Оңой эле бирок. Бул сабактарды үйүңөрдө бөбөктөрүңөргө дагы үйрөтүүнүн алектенесиңерби учурда? Мен агама үйрөтөт элем. Агам Санкт-Петербургка кетти. Бир күн, 2 күндө үйрөтүп атат элем, кетти. Эрбол, Алымбек, ушу билесиңерби, мен эгерде мындай бир жакшы, мен Асел билесиңби, бир ойдагы пайда болуп кетти. Эгерде ошо биздин кичинекей мырзаларды жогорку окуу жайлар студенттерге, мисалы физика жана математика факультетине алып барып, ал жакта жогорку окуу жайдагы студент менен азыркы биздин мырзаларды салыштырып көрсөк, мен ойлойм, булар бир топ эле алдыда болот болуш керек. Ушуну силерде учурда болобу? Керек эле биз мындай сынашып көрөлү деп агалар, мындай чоң байкелер айтабы силерге ушундай? Санашып көрөлү деп. Менталдык арифметика мектебинде окуй турбайсыңбы, жарышып көрөлү деп, Ооба, айтат. Анан жарыш кандай болот? Жакшы. Ким жеңет? Ким жеңилип калат ошол. Негизги ошонусун айтып койгула. Жок, мен акам менен эле, өзүм агам менен эле кылам. Агам мени адаштырам дейт, бирок адашпайм да. Такыр адашпайсың. Азаматсың. Негизи ошол менталдык арифметика мектебин ачуу үчүн өзгөчөлүктү эмнеден карап өттүңүз эле? Мисалы, бул мектеп башка мектептен айырмасы башкача болуш керек деген негизде. Бул франшиза өзүчө менталдык арифметика. Биринчи франшизаны сатып алып, атын, анан кийин ачылат. Анан кийин мен Алматы шаарына барып келгем, карап көргөм, бул эмне деген мектеп экен. Бул мектепти мен биринчи жолу Малаховдун студиясында келген баланы көрдүм. Казак бала, Данияр деген, ал биздин мектепте окуйт Казакстанда. Анан кийин ошо абдан мени эметтеп, мен ушундайды ачсам экен, Ошко. Анткени мен өзүм образование структурада иштейм да, анан барып келейин деп атайын времяны бөлүп, атайын барып карап, изилдеп, көп мектептерге бардым, ментальный деген, ар кандай түрлөрүн. Буга бардым, меникин ал дейт, тигилер меникин ал дейт, меники жакшы дейт, мен сенин кыздарыңды, мугалимдерди 10 күндө үйрөтүп коюп жөнөтөм дегендер да болгон. ИСМА айтты, ар бир уровень тщательно будет прорабатываться. Каждого учителя мы будем обучать, бүт өзүбүзгө алабыз. Уровеньди үйрөттүк, биз кайрат эметебиз, сурайбыз мугалимиңен. Экзамен катары мугалимдерим өздөрү жүрөт. Үйрөнүп алып качып кеткен жок. Ушундай да. Анан кийин ошол эки мага ойлодум мен, ошо серьезныйраак эмелер деп. Анан все-таки результаты болгон. Ошол мектептин балдары Всемирный олимпиадада уткан, международный олимпиаданы 2-3 жолу өткөргөн, чоң эмеде, деңгээлде. Казакстанда Нурсултан Назарбаевдин булар лучшая школа года деген наамды алган, Нурсултан Назарбаевдин өзүнөн.
биздин руководитель Гүлжан Бердибекова орден алган учитель года деген Нурсултан Назарбаевдин алып. Ойлондум булар серьезный адамдар деп, ошого биз деле жетели деп. Жакшы. Бизди ачтык. Ал эми акыркы суроом болуп калсын. Эстеш негизи окутуунун баасы кандай болот? Баасы туурасында дагы кененирээк айтып кетсеңиз. Биздики окутуунун баасы бир ай 3000. Ар бир үй бүлөдөн 2ден 3дөн бала келсе ар бирине скидкада жүрүлөт. Ар кандай бонусный программалар да болот. Бир ай бесплатный деп жүргүзгөнбүз. Чтобы ата-энелер жазылган үйрөнүп жетишип калсын деп. Подарочный сертификаттар да таратылат. Биз возможность беребиз ар бир балага бизге мектепке жазылганга. Рахмат сиздерге. Айым Рысбековна, ушу биздин жигиттер менен таң этелеп келип, биздин студиябызга болгон чакта дагы маанайыбыз көтөрүп, эң башкысы бизди таң калтырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Албетте биз айта кетели, ылайым эле ушу биздин буюрса Кыргызстан ушундай жигиттер көрүп туруп, биз толук түрдө айтып кетели, ишеничтүү түрдө. Демек биздин эң башкысы келечек акылдуу балдардын колунда буюрса. Алдыда дүйнөлүк олимпиадага барабыз деп калдыңыз. Албан ийгиликтерди каалайбыз. Ал жакта дагы алдыңкы орундарда багындырып келиңиздер. Рахмат. Ардактуу коноктор, бизде бүгүн студиябызда сүйүлүү коноктор дагы бир тааныштыра кетсек, менталдуу арифметика ИСМА Кыргызстан окуу борборунун директору Акматбаева Айыма Рысбековна жана ошондой эле биздин жаш таланттуу эсеп чыгарган жигиттер Медербек уулу Эрбол жана ошондой эле Жеңишбеков Алымбек. Сиздерге чоң рахмат келип туруңуздар. Ал эми биз болсо акыркы менен кайра деле берүүбүздү алда карай улантабыз. Эч кайда алыстамай жок. Таңыр менен бирге болуңуздар.